Кеңейтилген коллегиянын жүрүшүндө 2020 жылда маданият тармагында аткарылган негизги иштерге басым жасалды. Алардын орчундууларынан болуп өткөн жыл Кыргызстандагы Россия Федерациясынын, Россиядагы Кыргыз Республикасынын Эриш Аркак жылы катары белгиленди. Жыл башында бир топ максаттар коюлганы менен пандемиядан улам алардын көбү аткарылбай калды. Бирок ал иштер быйыл улантылып, Эриш Аркак жылынын жабылыш аземи жай айларында Кыргызстанда өтөт. Москванын Кремльдин чоң залында биздин искусствобуздун жылдыздары, Кыргызстандын жылдыздары, Россия Федерациясынын жылдыздары менен бирге ушу ачылыш салтанатында чоң гала концерт менен чыктык. Билебиз, биз биринчи декадада ошол эле Москвада кандай биздин атайымызга баштаган залкарларыбыз чоң ийгилик менен келгенин, экинчи декадада Муратбек агай баш болгон бакен эжелерибиз кандай чоң ийгилик менен, Мүсара Бейшеналиева, ошондо ушул убакка чейин дегенде кылып жүрөбүз, Мыскал Өмүрканованын алым канын созгонун, ушунун баардыгы биз үчүн чоң жол көрсөтүп турат. Мындан сырткары 2020 жыл балдарды колдоого багытталгандыктан бактылуу балалык жумалыгы ийгиликтүү өткөрүлдү. Жана залкарлардын мааракелерине карата да иш-чаралар онлайн режимде болсо да уюштурулду. Тарыхый маданий мурастарды сактоо, пайдалануу жана аны өнүктүрүү аталган министрликтин негизги багыты. Ошондой эле материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарды жайылтуу алдыңкы орунда турат. Манастагы биздин руханий мурастарыбыздын башында турат. Мына биз Манас боюнча атайын программа иштеп чыкканбыз. Бирок бул токтоп турат, бирок ушул программаны биз ишке ашырып, Манас эпосун пропагандалоо жана аны жайылтуу боюнча бирдиктүү иш алып барышыбыз керек. Анткени көрүп атасыздар, азыр коомчулукта Манастын варианттары боюнча дагы бир топ талаш тартыштар бар. Анан биз Манас эпосунун күнүн былтыр белгилөөнүн алдында Манастын баалуулугун, Манастын касиетин түшүнүп түшүнбөгөн дагы биздин замандаштарыбыз жок эмес. Ошон үчүн биз буларга баардык министрликтерге Манасчылардын күчү менен Манас сабагын өткөрдүк. Республикалык 50 китепканада ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдарды эрте өнүктүрүү борборлору пилоттук негизде ишке кирди. Өлкөдөгү 83 китепкана жаңы китептер менен камсыздалды. Мындан сырткары музей кызматкерлеринин айлык маянасы 80%га көтөрүлдү. Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель баатырларына арналган таазим жаңы музей ачылды. Болобу, Моореке? Болот го ата. Я, кана көрчү. Ал эми пандемия шартына карабастан кино тармагында да бир топ жетишкендиктер орун алды. Бир катар кыска метраждуу, толук метраждуу көркөм тасмалар жарык көрүп, айрымдары эл аралык сынактарда байгелүү орундарга ээ болушту. Ошол эле учурда каражаттын тартыштыгынан улам тартууга мерчемделген айрым фильмдерди бүтүрүү ишке ашпай калды. Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын 20-жылга тематикалык жана өндүрүш планында социалдык тематикадагы 2 көркөм тасма, 1 анимация, 4 кыска метраждуу тасмаларды өндүрүү каралган. Бирок каражаттын тартыштыгынан жогоруда аталган тасмалар өндүрүлбөй калды. Мындан тышкары, Актан Арымбулаттын эсимде толук метраждуу көркөм тасманы тартууга даярдык иштери башталган жылдын башында. Бирок эпидемия абалга байланыштуу консервацияда турат. Туризм тармагы учурда экономика министрлигине карап калса да, буга чейин маданият министрлигинин алдында иш алып барып келген. Туризм экономикага пайда алып келе турган бирден бир тармак. Бирок COVID-19 айынан 2020 жылы чет өлкөдөн болгону 1744 турист келген. Ички дүң продукцияга кошкон салымы 3,2% гана түздү. Анткени менен быйыл Кыргызстандын бардык аймактарынын 3D картасы түзүлүп, туристтер үчүн чоң ыңгайлуулукту жаратты. Анда туристтик жерлер тууралуу 3 тилде толук маалымат алууга болот. 3D картасы камтылган. Кыргызстандын 7 областы толук түшкөн. Бүгүнкү күндө бир эле баягы областтар менен чектелбей, жакынкы иш баландарыбызга ар бир региондорго өзүбүз тыгыз кыдырып, өзүңүздөр билгендей биздин райондор өзүнчө уникалдуу. Ошол ар бир райондун туризмге болгон потенциалын аныктап, иштеп чыгып туруп, жакын араларда ушул ар бир район боюнча өзүнчө тур пакеттерди дайындап, ар бир ошол район боюнча мейманканалар болобу, ошол жерде тур операторлор болобу, ошонун баары ушул биздин сайтыбызга кирип, ушул жерде баазын
ошол эле учурда биздин ошо аймактардын туризмге болгон потенциалын көрө аласыздар. Былтыркы жылы көпчүлүк спорттук олимпиадалар, оюндарга тыюу салынганы менен жыл аягында ар кандай дүйнөлүк масштабтагы чемпионаттар өттү. Анда кыргыз спортчулары бир катар медалдарды жеңип, Кыргызстандын рейтинги бир канча баскычка көтөрүлдү. Мунара Кадырдин кызы, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.